Качествосы жакшыраак. Жылуураак да. Дордойдо башка. Ак рубашка, жемпир. Анан мындай под джинсы болгон, мындай под классика болгон джинсылар өтө атат. Кийимдер деле бардык нерсе, продукты бардыгы биз өзүбүз производствода жок болгонго байланыштуу бардыгын привозной да. Анан доллар көтөрүлүп атса, жол момдай мурун $1 келсе, азыр $5 келип атат растаможка. Бардыгы көтөрүлүп атат. Бардыгы тең. Мисалы үчүн менин эле товарларым 1000 сомго мурун, мисалы 700 сомдук товарлар азыр 950дөн келип атат. 250 сом кошулуп келип атпайбы? Жакшы иштик болбойт. Мына монда жемпирлер турса өзү мындай жакшынакай болгон. Мондай. Учушуларды алган жакшы да, стиральныйга жууганда иштик болду. Фабричный булар Пекинден келгендер. Окуу башталгандан бери өтүп атат, могу акыркы 2-3 күндүн ичинде окууларга сумкалар көп өтүп атат да. Окуучуларга ылайыктуу сумкалар көбүрөөк өттү. Мисалы кечеки күнү жакшы өттү да сумкалар. Сумкалардын баалары боюнча мурдага караганда бир аз көтөрүлдү, кымбаттады. Себеби чет жактардан келбей калды, ошол. 800 сомдой. Келбей калды мурдагыда. Мурдага да келбей калды, оптом саткандар ошентип атышат. Мазаздан башталып атат, бирин экини алып атышат. Эми жаңы башталды да. Бирок мурдагыдай эмес, аз. Бирок бар жок кымбатчылык болуп атат. Эми мурункудай эмес да. Мурда бул убакта жакшыраак болду. Бул жакшы болчу да. Бизде товар кымбаттады. Илгери 1000 сомдуктар базы 1,5 болуп калды. Товарлар келип атат, бирок через Алматыга келип атат, Казакстан аркылуу. Бизге келбейт. Мурдагыдай бизде мурда өзүбүзгө келчү эле Дордойго. Азыр Дордойдогулар оптом тияктан через Казакстан келип атат, ошого кымбат болуп атат.